буюрса мына жакында кыргыз тили майрамы болот. 1989 жылы 23 сентябрда улуттук тил мыйзамы кабыл алынганы менен дагы деле толук кандуу иш алып бары элекпсиз. Бул туурасында дагы Айтматов тил улут болбойт деген таамай сөздү айтып кеткен. Негизи улуттук жүзү тилинде ал эми ал кантип кандайча сүйлөйт, ал адамдын жүзүндө бул жөнүндө дагы Айтматов тил адамдын автопортрети деп айткан кеби бар. Мен дагы азыркы учурда кыргыз тилини катуу басып жазып үйрөнүп келем. Кыргызда мындай сөз бар: билбеген уят эмес, үйрөнмөгөн уят дегендей эле окуйлу, үргөнөйлү. Улуттук акыт Байдылда Сарногоевдун орус тили жылдызда, биздин ушул заманда, бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда деген ырдаганы сөздөр жүрөктө калат. Сөзүмдүн аягында улуу жазуучубуз Айтматовдун адамга кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзүм менен аяктадым келет. Рахмат. Рахмат, Пархат Разымыч. Кол чаап койсок да жараша турмак болчу да.